Композитор биздин Жумабүдүн Шералиевдин ырларынан түзүлгөн Талантты заман таптай, жетик болсо эли барктайт. Борбор кала Бишкек шаарында кыргыз залкарларынын бири композитор, огончу, акын Токтол атындагы сыйлыктын лауреаты. Жумабүдүн Шералиевдин 100 жылдыгына арналган ретро кече өттү. Салтанаттуу кечеде залкар инсандын эски ырлары жаңырып, музыкалык окуу жайдын студенттери тарабынан сахналаштырып коюлду. Жумабүдүн Шералиевдин ырларын жандуу аткарып, айылдык баланын ролун алгачкы ирет жараткан мырзалардын бири Арген Шералы уулу. Ал бул роль үчүн 1 жылга жакын убакыт даярданган. Роль жагат, аябай өзүмдүн ролум эмнеси менен жакканы, анткени жөнөкөйлүгү менен ошол кандай десем бир ырга таланты бар, мындай артист болуп, мындай ошол Жумабүдүн Шералиев атабыздын ошол бир жакшы ырларын ырдап ошонусу менен. Бул сценканы дагы биздин оюбуз бар, ошол бир жакшы, дагы бир мындай дагы көрүктүү кылып чыгууга, чоң аренага алып чыгууга ушундай биздин эмебиз бар да, оюбуз Кудайым буйрса. Ошол эле учурда сахнанын көркүн ретро стилде кийинген кыздар толуктады. Алар да улуу инсандын ырларына жан киргизип, роль жаратып аткандары үчүн кубанычында чек жок. Мага деген жогуш кыздын ролун берген, анткени мен жашоодо өзүм мүнөзүм токтоо, жогуш кызмын, анан ушул ролду мага аткарсам туура келет деп мага берди да ушул ролду. Ошол бул биз даярданып атканыбыз кыштык четиндеги 1 жыл болду. 1 жылдан бери даярданып келатабыз. Ошол азыр ролго түшүп, азыр бышып, жакшы болуп, биз деген чыныгы жашоодой болуп аткарып калдык. Шералиев чыгармачылык өмүр жолунда 600дөн ашык обондорду чыгарган. Алардын көпчүлүгү эл арасында кеңири таралып, сөзү обону элдик аталып кеткен. Жумабүдүн Шералиевдин өзүнүн ырлары эле сценарий түзгөнгө өбөлгө болуп турат да. Ырларынын өзү жан дүйнөнү кытыгылап, жан дүйнөдөгү бир катылып жаткан нерселерди ойготуп, анан кийин ошо жеңилдик берет да. Жаштар бир кезекте баарыбыз ырдап чыкканбыз аны. Могу жибек чач, карак койчу жылмайып, ар бир ыры оңой эле сценарийники беле. Мен мисалы мага кыйынчылык келтирген жок. Ал эми эски ырларга жан берип, ретро кечени уюштуруу жагын Каныке Эралиева колго алган. Сахнада аткарган студенттер менин шакирттерим деп сыймыктануу менен айтат. Илгерки обондор кандай гана баа жеткис, ошонун бир четинен биздин кыргыз жаштарына сиңирип, алар дайым ырдап, өзүнүн жүрөгүнө кабыл алсын деп, себеби деген аз жаштар бүт эле орусча, англисче, башка улуттун ырларын жан сүйүп, жан дили менен ырдашат. Кыргыз ырларына келгенде баягындай көңүл кош мамиле кылган учур көп болуп атат. Ошо бир чети ошол, экинчиси ушул ырлар дагы мындан ары жашай берет деген ойдомун. Эске салсак, мындай ретро кече эми жыл сайын өткөрүлөрү мерчемделүүдө. Жазгүл Мадинова, Тынчтык Гөлбаев, Нью ТВ.